Emgek menен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эргип жазуучу эле жарсыбыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Балдар, биз бүгүн жазуучу, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Аалам алпы Чыңгыз Айтматов деген ачык сабагыбызды баштайлы. Сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалы, келгиле. Бүгүн биз Айтматов асманындагы чийки жылдыздарбыз. Кана жылдыздарыңарды өйдө көтөрүлөчү. Көтөрөбүз баарыбыз. Эми ушул жылдыздарыңарды алып келип, Айтматов асманына чаптагыла. Элбар жумабыз. Көзүмүз жумгула. Эми ачабыз. Асманды караңлачы, Айтматов асманыбыз жаркырап, жылдыздарыбыз жаркырап, жылмайып бизге күлүп атышат. Силер да келгиле асманды карап, жылдыздарды карап, жылмайып күлөлү. Жылмайгыла. Асманды карап, жылдыздарга жылмайгылачы, карагылачы, силерге күйүп жылмайып атпайбы? Жылмаябыз. Азаматсыңар балдар. Эми мына ушул жылдыздардай жымыңдап, жакшы сабагыбызды баштайлы. Азаматсыңар. Кыргыз эл жазуучусу, дүйнө элине аттын кашкасындай таанымал жазуучу Чыңгыз Айтматов атабыз 1928 жылы Талас өрөөнүндөгү Шеңгел айылында төрөлгөн. Дүйнө элине таанымал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов. Атасы Төрөкул Айтматов, энеси Нагима Айтматова ошол кездеги мыкты инсандардан болгон. Чыңгыз Айтматовго энеси көп жомокторду окуп берип, бул жазуучу болгонуна эң зор салымын кошкон. Эң алгачкы жомогу, балдарга арнап жазган жомогу Чыңгыз Айтматов чыпалак бала жомогу. Андан кийин жолу Жамиля повестин жазган, эрте келген турналар, биринчи мугалим, ак кеме повесттерин жазган. Балдар, Чыңгыз атабыздын көптөгөн чыгармалары бар, көрдүңөрбү? Эми келгиле Айтматов атабызга арналган көркөм айтууларыбызды айталы. Айсун, кел. Менен кошо алардын учкул сөздөрүн дагы балдар айтып беришет.
Hırcaza gel avay. Datkayım. Çıngiz Aytmat Fatavız oğundu, ırgılıp, ısık göldü, sağınu degen ырын жазган келе туруp, ошол ырын ырдап берет. Yağımda mahkum olup uçup çürüm göl üstünün gök asmanın mekeninde balıksımal erkin süzüm alıp gitsem olsam olur sağınam salgın gönül altın gönül
Cabrak çıkın bu taraftarın arasından taun. Rahmat, selamatın. Aşıktığımdı altınım koysun şu sesi. Camila, canım Camila de hırçının aydı uzbayın. Daniyar olup kalasam dombıra cerdi vırdayım. Otobüs bulak oloyun, oturula yolum toroyun. Bulbul kuş bulup sen üçün bağına bar konoyun. Asselin, assel assel de tünü boyu hırdan sayrayın. Aydoçu İlyas men bolup dolundu aşık barayım. Yüzündü ilk kara yalmay, cüdödüm sağa baralmay. Yüreğim torturat o cüzarçı melek alalmay. Mırza gülüm de sultanım senin boloyun. Ertecazda turnalar gelse erkende obum sozoyun. Sağa barayın, berilip süyüp arayın. Gül terip sağa tanzardan, gül sarı minip barayın. Kılındı karıtar bir gün, Akcan'da kaldım sen üçün. Mahabat dastanın yazdım, saadet hırdap ünüdüm. Sen üçün Gelgilanda sabahınızda bışıktalı. Bu dineken doktor Çıngiz Aytmatov atабыз qanday çıgarmalardı жаздыр? Eң алгачкы çıgarması? Qaysi çıgarması eкен? Чыпалак балам, чыпалак
кайсы чыгармасынан алынган? Чыпалак баба чыгармасынын эң алгачкы жологу. Андан бул кайсы чыгармасы? Кайсы чыгармасынан Нурсайып? Аккеме чыгармасы. Мына Аккемедеги Нургазынын эмнелери экен? Үрпүсү. Букчу. Шапкасы, китеп кабы, мына Нургазыны көрдүңөрбү? Мына. Андан кийин бул кайсы чыгармасы? Гүлсарат, мына. Гүлсарат, Андан кийин бул кайсы чыгармасы? Бугени чыгармасы. Булчу. Кызыл алма, мына бuyakta кызыл алма, жана айтып коюйм, көп тарактын жалбырагы түшкөн көп тарактын арасынан таап алдым деп, мына. Ошол кызыл алма чыгармасы. Булчу балдар, кайсы чыгармасы? Кыямат, азаматсыңар булчу. Мына Саманчынын жолу, биздин асманыбызда дагы ошол Чыңгыз атабыздын Саманчынын жолу чыгармасы, мына. Андан бул кайсы чыгармасы? Жамиля чыгармасы, мына бул чыгармасы, бул Чыңгыз Айтматовда да баары чагылдырылган. Бул кимдин буюмдары экен? Кимдин кийимдери балдар? Биринчи мугалимдеги Дүйшөн агайдын, Мына мында дагы бул кайсы чыгармасынан? Эртеңге дунага кыямат, мына бүт чыгармасы чагылдырылган, Гүлсарат, Аккеме чыгармалары. Мына бул жакта кимдин кайсы чыгармадан алынды эле бул? Жамиля, мына Жамиля, бул Дүйшөн агай бул каптарды көтөрүп чыгып атпайбы, траптан чыгат. Андан кийин мына бuyakta баары чагылдырыптыр. Эми бул жакка карайбыз, мына. Бuyakta дагы Чыңгыз Айтматов атабыз Алам Алпы Чыңгыз Айтматов деген чыгармабыз, темабыз сүйлөп Чыңгыз атам сыяктуу чоң жазуучу болобуз. Балдар, силер дагы чоң жазуучу, залкар жазуучу болосуңар деп мен ишенем. Ушу менен сабагыбызды аяктайбыз.